Мага шайлоочуларым эми бир нече жылдан бери көтөргөн маселе боюнча кайра келишиптир. 1-Май районундагы Аскаташ конушунун тургундары кайрылып атышат да. Ошол конушта 89-жылдан бери 257 түтүн жашап келишет. Алардын ичинен өкмөткө чоң ыраазычылык билдиребиз. 180 түтүн участогун жана үйлөрүнө мамлекеттик ак госак берилген дейт. Бирок калгандары ар кандай себептер менен улам бүгүнкү күнгө чейин ала албай жатабыз деп атышат да. Ошондо деген 2022 жылдан бери тиешелүү документтерди топтоп тапосъемка иштери жүргүзүлөт. Бирок 24-жылдын 14-апрелде ошол өкмөт тарабынан өкүлдөр келип, жергиликтүү мэрия тарабынын өкүлдөрү келишип, силердин үйлөрүңөр кызыл сызыкка кирип кетиптир, эми номерлер туура эмес берилиптир деп, ошондон бери тишибиз же ары жылбай, же бери жылбай биз токтоп калдык дейт. Бул адамдардын капа болгону эмнеде болуп атат? 5-майда легализация процесси бүтөт да. Андан тышкары мурас ордодон кайрылып атышат. Эми бул маселени бир нече жолу айтып да, көтөрүп да сурандым элем. Тургундар биз отурукташ бирок деген кызыл китеп ала албай жатканыбыздын себептери эмнеде деп мындай кайра айтып бериң, ушуну көтөрүп бериңиз деп сурангандыктан айтып берейин да. Жер участоктор Ленин район акимияты тарабынан чыккан номер 266 токтом негизинде берилип, кийинчерээк жокко чыгарылып, участоктор арестке коюлушат. Алмаз Акунжанович, биякта отурасызда. 2007-2009 жылдары кызыл китеп алган айрым тургундардын документтери жараксыз деп табылып, кайрадан жаңыдан документ алууга мажбурланып жатышат да. Ошондой эле Свердлов районунан чыккан 85-П токтому жана Ленин районунан номер 11 токтомдордун негизинде алынган жер участоктор мыйзамдуу менчикке ээ болууга олуттуу тоскоолдуктарды жаратып жатат да. Маселе эмнеде болуп атат? Элдин капа болгону 5-майда легализация, анан деген жер амнистиясынын процесси убакыт мөөнөтү аяктайт. Андан кийин биз эмне болобуз деп капа болот. Биз жетишпей калдык, майрамдарда болуп калды деп. Ошондуктан мен да президентибизге, өкмөт башчыбызга, Алмаз Акунжанов жеткирип коелачы, кайрылат элем да. Ушул мөөнөттү күзгө чейин же жылдырып, анан комиссия биротоло же ары же бери кылдырбай, элди ортодо илдирбей жакшылап чечип берсеңиздер жакшы болот эле деп суранат элем да.